Мен Алымкулова Нурайым Айбековна. Акбашат жалпы билим берүү мектебинин башталгыч класстын мугалими. Окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары. Жана жыл мугалими 2026 конкурсунун катышуучусу. Менин педагогикалык багытым санариптик мейкиндик аркылуу билимдин жаңы горизонтторун багындырам. Мен үчүн мугалимдик кесип ар бир окуучунун ички дүйнөсүн таанып, анын жөндөмүн өстүрүүчү сыймыктуу жол. Менин кесиптик ураным бийиктикке умтулуу, ал эми билимдүү окуучу менин жетишкендигим. Мен билим берүүнү кызыктуу жана натыйжалуу кылуу максатында окутуунун оюнга негизделген автордук моделин иштеп чыгып, практикада ийгиликтүү колдонуп келем. Менин автордук моделим бул жөн гана технология эмес, бул окуучунун мотивациясын ойготуучу курал. Бул жерде ар бир сабак интерактивдүү форматтагы кызыктуу оюнга айланат. Математика сабагында КГА ыкмасын колдонуу менен окуучуларымдын эсептөөчүлүк жана аналитикалык ой жүгүртүүсүн калыптандырам. Практиканы интерактивдүү оюндар менен айкалыштыруунун натыйжасында болгону 4 айдын ичинде окуучуларымдын 100% муундап окуп калышты. Бул билим берүүдөгү заманбап технологиялардын жана туура тандалган методиканын натыйжалуулугунун далили. Мен үчүн эң мыкты сабак баланын көзү күйүп, кызыгуу менен билим алган сабак. Мен жана дүйнө сабагында биз теорияны практика менен бекемдейбиз. Классыбыздын терезесиндеги жашыл дүйнө балдардын жоопкерчилигин жана табиятка болгон сүйүүсүн арттырат. Ошондуктан бизде себепсиз сабак калтыруу деген түшүнүк жок. Менин педагогикалык философиямдын өзөгү адептүүлүк билимден мурда турат деген принципке негизделет. Биз билимдүү гана эмес, эң биринчи кезекте намыстуу, тамыры бекем инсанды тарбиялашыбыз керек. Мектеп менен үй бүлөнүн ынтымагы баланын ийгилигинин ачкычы. Залкар агартуучу Гапыр Мадаминов агайыбыз айткандай, бала бүркүт сыяктуу. Ата-эне анын бир канаты, мугалим экинчи канаты. Эгер бир канаты кыркылса, бала бийиктикке уча албайт. Мына ушул эки канатты теңдөө үчүн мен ата-энелер менен бирдикте ушундай долбоорлорду ишке ашырып келем. Сергек жашоо үчүн ата-энем менен бирге алга аттуу спорттук мелдештерди салттуу түрдө өткөрүп турам. Мектеп китепканасы менен тыгыз байланышта окурмандар клубун түздүм. Анын алкагында мен окуйм, сизге сунуштайм аттуу акциясын өткөрүп, ата-энелер менен бирге китеп окуу маданиятын калыптандырып жатабыз. Бул баланын гана эмес, үй бүлөнүн руханий өсүшүнө шарт түзөт. Ата-энелердин колдоосу менен окуучуларымдын билимге болгон кызыгуусу 90% жогорулады. Эки канат тең болгондо гана окуучуларым билимдин бийик чокуларын багынта аларына көзүм жетти. Мен 4 баланын мээримдүү энеси жана сүйүктүү жубайымын. Үй бүлөмдүн колдоосу мага жаңы ийгиликтерге дем берет. Бош убактымда санариптик технологияларды үйрөнөм. Китеп окуйм жана улуттук кол өнөрчүлүк пластинография менен алектенем. Менин максатым 10 жылдык тажрыйбамды санариптик доордун талаптары менен ийгиликтүү айкалыштырып, жаш мугалимдерге багыт берүүчү насаатчы болуу. Заманбап технологиянын тилин тапкан жана улуттук баалуулуктарды туу туткан креативдүү педагог катары республикалык мыкты мугалим статусуна татыктуу болууга дилгирмин.